Assalamu alaikum. Кезектегі сұрауға жооп беребиз. Акыл, интеллект, аң-сезим, туюм деген түшүнүктөрдү кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы? Интернетте орусча экен, акыркыча түшүндүрмөлөрүн таппадым. Рахмат. Тилекке каршы акыл, туюм, аң-сезим, аң-сезим түпкүрү сымалышы адамдын акыл табияты, акыл жүргүзүү табиятына арналган кыргызча эмгектерди мен дээрлик мен деле таппайм. Кыргыздар акыл жөнүндө ойлонбой калганбы да деп коем. Балким мурдакы эмгектерде бардыр, балким биздин улуу Октябрь революциясына чейинки улуу молдолорубуздан калган эмгектерде бардыр. Аны ким актарды, ким аны тапты да, ким аны которуп, ким жеткирди, Кудай билет. Мен ишенем, мурда биздин элибизде көсөмдөр болгон да, бизде айтып атпаймынбы, кыргыздын ар бирин чукуласаң 4-чү же 5-чи атасы чоң молдо болуп чыгат. Жазма молдо болуп чыгат, окумуштуу молдо болуп чыгат. Кыргызда молдо дегени бул сабаты жоюлган, агарган киши, агартуучу киши. Жана кантип ушул нерседе эмгектер болбосун, болгон албетте, бизге жетпей калды. Тагыраак айтканда жетти, жатат бир жерде, биз аларды окубай калдык, муктаждык болбой калды. Батыш түшүндүрмөсү, мындай айтканда практикалык психологиядан келип чыккан түшүндүрмөлөр канчалык эффективдүү мен билбейм. Мен деле изилдеп көргөн жокмун. Ушу Куран сүннөттүн негизинде гана үстүртөн маалыматыбыз бар. Акыл эмне, интеллект эмне деп. Мына ушул жөнүндө кичине ойлонуп гана жүрөбүз. Интеллект бул мээнин иштөө күчү, акыл чабыттын күчү, интеллект деп коет. Бир нерсени аңдоого акылдын күчү жетеби, жетпейби? Мына ушул интеллект анын күчү. Акылдын өткүрлүгү болот. Өткүр экен дейт. Бир нерсеге адам баамдай бербеген, адам көрө бербеген нерсенин артындагыны көрөт акылы менен. Колго илинбеген кеде өлчөмгө түшпөгөн нерселерге акылы жетет. Мына ошол. Өткүрлүк тешип өтөт, ошон үчүн өткүр дейт да. Өтмөс, ал өтө албайт. Мокок. Акыл мокок. Ага көрсөтүп берсең да. Мындай акыл адамдар балким көп окугандар бар. Өтө билимдүүлөр болуп, бирок акылы өтмөс. Мокок. Акылы мокок. Көп окуган. Билимди ала берген. Сүйлөйт укмуштай. Бирок реалдуу ситуацияга келгенде акылы мокок, тупой, өтпөйт. Ал коркот. Бирөөгө жетилендүү болуудан коркот. Жетим жүгүрүк болуудан коркот. Бирок өзү өмүрү бою бирөөнүн жетим жүгүрүгү. Өзү бирөөнүн кол астында жүрөт. Өзүң билгендей кыл десе кыла албайт. Ситуацияда дароо төп өтүп жыгылып түшөт өзү. Мындайлар да күндө көп. Чыныгы акылдын өткүрлүгү бул Аллахтын бир белеги. Чындап айтканда, адам өзү да машыгып, мына нерсени өнүктүрсө болот. Бул машыгуу менен келет. Дене машыгуу менен кубатка киргенде эле, бул да машыгуу менен жана дагы айтабыз, туура тамактануу менен. Мээ тамак менен жашайт. Суу менен жашайт. Ошондуктан денеге кандай талап кылынса, мээге да ошондой талап кылынат. Жана мээнин иштөө күчү интеллект деп аталат. Өткүрлүк, мына ошол интеллекттин көз каранды. Туюм, же болсом орусча подсознание деп коет, кыргызча акыл түпкүрү. Ошол бул өзүнчө бир мохит, өзүнчө бир өтө көркөм аалам. Аллах Таала адамды айбандан мына ушул аң сезим менен жана мындай бир туюм менен белек кылганго. Бул эмне десе, энеден туулгандан баштап өлгөнгө чейинки ар бир көз ирмем, ар бир практика, ар бир тажрыйба мына ушул туюмда сакталат, подсознаниеде сакталат. Элестетиңиздер, миллиард, триллиондогон кызматкерлер компьютер менен отурат, күнү түнү ошол жерде отурат деп элестетиңиздер. Ар бир маалыматты иштеп отурат, текчелерге салып отурат. Бир эле секундада көзүңүздө 24-25 кадр тартылат. Ошо эми көбөйтүңүз, ошо секундасына 25 кадрды 80 жылга көбөйтүңүзчү, канча? Буга калькулятор, дүйнөнүн калькуляторунун эсеби жетпейт. Ошол бардык информацияны, анын ичинде үн бар, жыт бар, рецепторика бар. Ошонун бардыгын иштеп отурган ошо аң сезим түпкүрүндөгү компьютерщиктер ошонун бардыгын иштеп отурат. Анан бир иш кылам десеңиз, аң сезимдин ошо туюмдан сизге маалымат келет. Муну мынтип кылсак болот. Тилекке каршы биз муну иштете бербейбиз. Бул чоң биздеги ошондой бир мейкин акыл жүгүрүп турган ишкананы биз иштетпейбиз. Биз мээгизге эмне келсе ошону ойлонуп жүрө беребиз да. Ошону аң сезим
бизге аң сезим деген ушундай бир эшик боло турган болсо, туюмга жанагындай заказ берип, буйрутма берип, туюмдан чечим кабыл кылбайбыз, өзүбүз мээбиз берген нерсени ойлонуп жүрө беребиз. Ошондуктан акыл калчабайсыңарбы, акыл иштетпейсиңерби деген Курандагы чакырыктар ошо туюмга, тиги лабораторияга кирип, мага мынагу нерсени кандай чечишим керек, тез аранын ичинде мага чечим бергиле деп тапшырык берсе, алар ушул тапшырыкты аткарат. Анан муну туура түшүнбөгөндөр, о, Кудайдан аян келди мага, о, менин касиетим бар, о деп пайгамбар сезип алгандар бар. Бул жөн эле ушу биздин тажрыйбадан, билген көргөнүбүздөн келген бир жыйындыны аң сезимге берди биздин туюмубуз. Жана биз аны жашоого киргизишибиз керек. Ошон үчүн биз акыркы кезде айтып атабыз. Мен өзгөчө айтып атам. Туюмга жакшы позитивдүү маалыматты көп бергиле. Жеңишти бергиле. Силердин китепканаңарда, баягы биз айткан кампада, тажрыйба кампасында жеңиш көп болсун. Ошону бир иш кылам десең, аяктан келет. Ооба, буну кыла алабыз. Колубуздан келет деп. Тилекке каршы бүгүн кимге эмнени айтпа, жок болбойт бул. Колуман келбейт. Кээ бирлер ушундай кылып көрө элек туруп жооп берип коет, бул болбойт деп. Кылып көрдүңбү? Жок. Барып көрдүңбү? Жок. Айтып көрдүңбү? Жок. Жөн эле ошо өзүнүн чукул оюнда болбойт деп кое берет. Ошондуктан адамдын негизги табияты акыл жүргүзө алгандыгы. Муну изилдеш керек.